Москва шаарындагы мекендештер доктор Садыков Сейдалы Сатыбалдыевич өз кызматтарын сунуштайт. Жумуш убактысы 24/7 круглосуточно. Бизде брикеттин бардык түрү, брикетти бөлүп төлөө, рассрочка жолу да бар. Имплантация 20% арзандатуу, тиш алуу, салуу, металлокерамика, цирконий, винери жана имакс, протездөө, тиш тарлоо, тиш тазалоо, гигиена. Бизде консультация жана рентген акысыз. Бизде өзгөчө брикет системасын бөлүп төлөө, рассрочка жолдору да бар. Метро Новокузнецкая, метро Третьяковская, улица Пианицкая 28, метрого 1 мүнөт, запись болуу жана кеңири маалымат алуу үчүн WhatsApp, Telegram байланыш номерлер +7963 691 52 56. Путин менен Мирзиёев миграция маселесин бирге чечүүнү макулдашты. Владимир Путин Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев менен Орусияга иштөөнү каалаган эмгек мигранттарын биргелешип окутуу боюнча макулдашканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Саясатчы Орусия менен Өзбекстан бул жаатта тыгыз байланышта аракеттенүүгө ниеттенип жатканына ишендирди. Путин белгилегендей, мамлекет башчылары эмгек рыногунун начарлашынын фонунда миграция маселесин биргелешип чечишет. Белгилей кетсек, буга чейин Орусияда мыйзамсыз миграцияга байланыштуу рейд учурундагы орус күч түзүмдөрүнүн мигранттарга жасаган орой мамилесине Өзбекстан тарап тынчсыздануусун билдирген. Мындан тышкары мигранттардын укугу бузулгандыгы боюнча нота жөнөтүштү. Буйрук берелик. Трамп АКШнын Иранга сокку уруу планын жактырганы айтылды. АКШ президенти Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырганынын кеңешчилерине билдирди. Бул тууралуу Wall Street журнал басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, Трамп Ирандын өзөктүк курал программасынан баш тартышын күтөт. Азырынча сокку урууга буйрук берелик деп жазылды. Алгачкы соккуну тоонун астына жайгашкан жана эң күчтүү бомбалардан башка көптөгөн куралдар сакталган жер астындагы комплекс Фордого урмакчы. Басылма АКШ аймактагы аскер күчтөрүн көбөйтүп жатканын жазат. Ошондой эле ар тараптан Иранга жакындоо жүрүп жатат. АКШ элинин 45% өз өлкөсүнүн Иранга сокку урушуна каршы. АКШда жарык көргөн Wall Street журнал басылмасы жүргүзгөн сурамжылоого ылайык америкалыктардын 45% өз өлкөсүнүн Иранга абадан сокку уруу мүмкүнчүлүгүнө каршы. Изилдөөдө 1000ден ашуун АКШ жаранына Иранга карата мүмкүн болчу аба чабуулуна көз карашы тууралуу суроо берилген. Жыйынтыгында сурамжылоого катышкандардын 45% чабуулга так каршы экенин айтышкан. 30% бул боюнча өз пикирин билгизген эмес. Ал эми 25% Иранга каршы мүмкүн болгон чабуулду колдой турганын билдирген. Сурамжылоого ылайык Демократтар партиясынын өкүлдөрүнүн 2/3 Иранга каршы аба чабуулуна макул эмес. Ал эми республикачылардын арасында 47% колдой турганын, 24% каршы экенин жана 29% бул боюнча так пикири жок экенин билдиришкен. Сурамжылоого катышкандардын 70% Ирандын өзөктүк программасын АКШ үчүн коркунуч катары баалашкан. Ал эми 43% бул кырдаалга байланыштуу жарым-жартылай кооптоноосун билдирсе, 39% АКШ Иран менен кеңири масштабтагы согушка кирип кетиши мүмкүн деген коркунучта экенин билдирген. Иран Израилдин асманын толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Тегеран Израилдин абадан коргонуу системин иштен чыгарды. Бул тууралуу Ирандын сакчылар корпусу билдирди. Акыркы ракеталык сокку оккупацияланган аймактардын асманы азыр толугу менен биздин көзөмөлүбүздө экенин эч кандай шексиз далилдеди деп жазышты Ирандын маалымат каражаттары. Иран армиясынын билдирүүсүн. Анда биринчи муундагы Фаттах ракеталары Ирандын Израилдеги буталарга жасаган соккуларынын акыркы толкун учурунда колдонулганын белгиленип, сионисттик армиянын абадан коргонуу системинин бүтүшүн башталышына күбө болуудабыз деп айтылат. Тель-Авивдин тургундары азыр Ирандын ракеталык потенциалына каршы коргонуусуз калышты деп ырастайт Иран армиясы. Садыр Жапаров ЖККга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларын кабыл алды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 19-июнда Чолпон Ата шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчылары жана Борбордук Азия Орусия форматындагы коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчы азыркы эл аралык күн тартиби татаал жана көп кырдуу тенденциялар менен мүнөздөлөрүн айтты. Бул өңүттө Афганистандагы
кырдаалга мониторинг жүргүзүүнү улантуу маанилүү. Садыр Жапаров күч аракеттерди координациялоо жөнүндө айтып жатып, терроризм бул ага каршы күрөштө жамааттык аракеттерди жана стандарттуу эмес ыкмаларды талап кылган коркунуч экенин белгиледи. Ошондой эле экстремисттик мыйзамсыз жүгүртүү жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулуктун ишмердүүлүгү менен күрөшүү зарыл. Коопсуздук кеңештеринин катчылары өз кезегинде терроризм, экстремизм жана кибер кылмыштуулук сыяктуу замандын коркунучтарына биргелешип каршы туруунун маанилүүлүгүн баса белгилешти.